жолумду ошол секретарь Мачинска менен баштагам. Анан негедир мен ушул кишиге баргым келе берди да. Кандайдыр бир менде ички туюм, ички сезим мени бая тынчытпады да. Ваннага кирип тазике дарып чыккан экен. 3 штук таш менен сийдик, баягы кан аралаш сийдик чыгып кетип, ошол $100 алып, эл кай жака басса ошол жака басып, ошол конкурска катышып келдим. Аягында таштап, буюрса бели да жакшы кармап, буту да жакшы кармап, 2 саатта кадимкидей турса басып калат. Баягы соленый жебе, туздуу жебе деп айтышат экен да. Бул туз жегенден бул шлак пайда болбойт. Абдан ушинтип массаж жасаганыбызда адамдын организминде жыйналган шлак бөлүнүп чыгат мынтип. Саясатын өтө былык, сассык оюндары бар экен. Мен өтө катуу ренжидим. Мен аябай жакшы таанышат да. Мен киргенде эле мен апа деп жүгүрүшөт. Мага болгон ишеничи, мен аларга болгон ишеничим биринчи сыйлык деп билем да. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге колумдан келишинче жардамды, ошо канчалык Кудай мага өмүр берген, ошол өмүрүм этегиге чейин ошол колумдан келген жардамды аябай жүрөгүм этчимин. Şükür жақсы, Аллаға шүгүр жақсы деп эс алып турдук. Өзүң дагы жакшы эс алып турдуңбу? Кудайга шүгүр. Баш жакшыбы? Жакшы. Кудайга шүгүр. Жакшы баш. Мен Каарова Өмөгүлсүн Азизовна 1970-жылы Ош областына караштуу Ноокат районунун Кулацов айыл өкмөтүндө жарык дүйнөгө келгенмин. Ошол Кулацов айыл өкмөтүндө Жомарт Бөкөнбай атындагы орто мектепте ийгиликтүү бүткөндөн кийин Кызылкая шаарына шартка байланыштуу ошо Кызылкая шаарында секретарь Мачинска бөлүмүн аяктап, ошол өзүбүздүн эле айылда Бекеев, Төрөбай Бекеев атындагы орто мектепте 4 жыл ошол секретарь Мачинска болуп иштеп, эмгек жолун баштаганмын. Азыркы учурда ошол элдик медицина менен айкалышып жүрөмүн. Бул элдик медицина менен айкалышып жүргөнүмө быйыл 19-жыл болду да, Кудай буйруса. Ошодон бери ошол народный медицина менен айкалышам. Эмгек жолумду ошол секретарь Мачинска менен баштагам. Андан кийин турмуш шартка байланыштуу, анан жагдайга байланыштуу оору сыркоолордун айынан ошол народный медицинага өтүп калдым. Ошонун аралыгында мигрант болуп жүрдүк, бая көпчүлүктүн катарында. Ошо 2 балам менен шартка байланыштуу Алматы шаарына барып, ошол жерде салафан пакет чыгарган жерде эмгектенип калдым. Ошол жерде мигрант болуп иштеп, башыбыздан аябай көп кыйынчылыктарды, ысык суукту өткөрүп отуруп, андан кийин 2010-жылы бая коогалаң башталганда ошол Бишкек шаарына келип, Бейиш медцентринде 1 жыл иштедим. Андан кийин ошо 2011-жылы ошол Ош шаарына келгенмин. Ошодон бери ошол Ош шаарында иштеп келатам. Үй бүлөдө 3 баланын сүйүктүү энесимин. 1 уул, 2 кызым бар. Чоң кызымды турмушка узатканмын. 2 неберем бар, Кудайга шүгүр. Неберем чоңу уже 2-класста окуп калды. Балдарды жалгыз тарбиялап өстүрдүм. 31 жашында жолдошум кайтыш болуп кеткен. Ошодон бери ошо балдарды атасы бардай кылып эле өстүрүүгө аракет кылдым. Колумдан келген жакшы жерлерде окуткум келди. Эл баскан жерге басып, эл окуган жерде окутуп, эл кийгенди кийгизип, эч нерседен кем кылбай ошолорду баягы атам болгондо мындай болот экен деп, баягы көңүлү чөгүп калбасын дегендей эме менен буларды эл катары Кудайга шүгүр эл алган жерден билимин алдырып, ушинтип окутуп, чокутуп атам. Мен мектепте иштеп жүрүп эле кокустан мен катуу ооруп калдым да. Атамдын эң эркек кызы элем. Апам раматтылык 13-тө төрөгөн экен. Анан кандайдыр бир себептер менен баары кайтыш болуп, биз 3 бир тууган калганбыз да. Анан бая баласынан айрыла берип, аябай булар коркуп калган экен. Мен өтө катуу эрке өскөнмүн. 7-класста окуп жүргөндө да атам мени кадимкидей бир аз тумоолоп, сыркоолоп калсам артына көтөрүп алчу эле да. Ушундай аябай эрке
мүнөзү өсүп ушинтип жүрүп эле анан кокус апам жарык дүйнө менен кош айтышкандан кийин мен катуу ооруп калгам да. Мындай эс учумду жоготуп дегендей ошо мектепте иштеп жүрүп эле жапжакшына жүрүп эле өзүмдөн өзүм баягы чүнчүп аябай катуу ооруп ушул оорунун айынан ушул народный медицинага мен айкалышып иштеп калдым да. Бул жерде шартка байланыштуу Алматыга кетип калдым дедим го. Ошол жерде салафон пакет чыгарган жерде иштеп жүрүп, ошонун директору катуу ооруп калып, сийдик чыкпай калган экен. Пропискаң жок деп Алматыда бул кишини баягы больницага кабыл албай коет экен да. Анан негедир мен ушул кишиге баргым келе берди да. Кандайдыр бир менде ички туюм, ички сезим мени баягы тынчытпады да. Анан ошол жумушта отурабыз, анан мен бригадирлерге барып кайрыла бердим да. Ошол кишиге мен алып баргылачы десем, казактар өтө сал грубыйраак калып келет. Ушинтип мени 1-2 рет кагып силкип жиберди да. Анан жарайт деп өзүм тирлигин жасап отургам. Анан жумуш бүтөрдө 8-ден 8-ге чейин иштейт элек. Саат 5-тер чамасында анан мени чакырды конторага. Бул киши ошол Алматынын так ортосунда 16-этажда жашайт экен. Көзүнүн ичи аябай кызарып кетиптир. Кып-кызыл болуп, баягы сийдик чыкпай калгандан аябай көзүнүн ичи кызарып, кан талап, ушундай аябай катуу кыйналып калыптыр да. Анан ушу барып эле ушул ичини кармагым келди да мен. Барып эле анан саламатсызбы деп амандашып, ичини кармап, пешенесин кармап, ичини бир 2-3 мүнөт кармап турганда эле анан жана киши кыйкырып баштады да. Ойбайлап кыйкырып эле анан бир комната үйдө турушат экен аялы менен. Аптан баягы комнатаны айналып жүгүрүп чуркап калды да. Анан эмне кылып койдуң деп, шешеңди деп аябай жана бригадир да катуу сөктү. Анан ошол жерде өзүмдөн өзүм эле баягы ички туюм тазикке сийсин, тазикке сийдириңиздер деп ошентип айттым да. Анан айланып эле пылдыранып бир 5-6 жолу комнатаны айланып кыйкырып отуруп эле ваннага кирип тазикке эме кылган экен, дарый туршаткан экен. 3 штук таш менен сийдик, баягы кан аралаш сийдик чыгып кетип, анан ошол киши мени ошол народный медицинага түртүп, народный медицинага мүчө кылып, мени ошого баягы поддержка кылып көмөктөшкөн ошол Иран улутундагы киши болду. Мен жат эл, жат жерде мени өлүмдөн алып калдың деп мага аябай жакшы поддержка кылып, ошол киши 2007 жылы Чимкентте өтө чоң сынак болгонда, ошол сынакка мага спонсор болуп ошол киши жөнөткөн. Мага $100 акча берген. Ал кезде $100 мындай көп нерсеге жететін 4200 сом акча болот эле, бирок эме салмактуу акча эле да. Ошол $100 алып алып, эл кай жака басса ошол жака басып, ошол конкурска катышып келдим. Сен мени жакшы кылдың, мен билем, что сен ийгиликке жетишесиң, сен бар, сен коркпо деп мен эч нерсени билбейм эми ал жака барганда. Деп ошентип ошол киши мага түрткү болуп ошол конкурска жөнөткөн да. Азыр эми бул эже негизи диагнозу боюнча полиартрит. Анан буту көп жылдан бери ооруйт экен. Мындан 4 жыл алдың Бишкекке барып оперировать этип келген экен. Операция толук кандуу дурус болбой калган экен, буту кыйшайып, операциядан кийин оору күчөп, баспай калган ахвалга келип калган экен да. Буту ошол операция жасаган буту тизи кармабай ар жака кетип калган экен да, аябай. Анан мен ДЦП менен туулган рожденный ДЦП балдарды ушул тактага байлаймын да. Анан ушул ыкманы ушул эжеге да колдонуп, уже 1 ай болуп калды, ушуну тактага байлап жүрүп, азыр буту түзөлдү да кадимкидей. Биринчи байлаган күнүбүз 15 мүнөт араң турду да. Аябай ыйлап, ошондо да азмаз чыдаңыз, чоп-чоң аялсыз деп, ошентип 15 мүнөт чыдап турган. Одон бери эми убакыт өткөн сайын бир аз эметип, азыр бүгүнкү күнү 50 мүнөттө туруп калды да кадимкидей. Эми ушуга 2 саат турганда, кадимкидей басып калат да. Таягында таштап, буюрса бели да жакшы кармап, буту да жакшы кармап, 2 саатта кадимкидей турса басып калат. Эми тубаса майтында ар түрү болот, эми баягы буттары кыйшайып кеткендер болот. Ошону мен ушу тактага байлайм да кадимкидей. Анан белин кармабагандар болот, мойну кармабаган болот. Ону кадимкидей мойнуга чейин байлайбыз да. Ошентип тактага байлайт элем. Бул эженин ушул бутун байлап атам да. Азыр эми буту кадимкидей түзөлүп калды. Мурда эми таблеткасыз жүрө албайт экен. Постоянно таблетка менен жүрчү экен. Азыр бул жерге келгенден бери Кудайга шүкүр таблетканы ичпейт.
таблеткасыз жүрүп атат. Азыр эми бир 200 метрдей басып барып уже келип калды да кадимгидей. Мен негизи нерв менен ооргандарды, давление, ашказан, бөйрөк, женский болезни, полиартриттерди, тубаса майып туулган балдарды карайм. Эми бизде эми расмий медицинанын артыкчылыгыбыз ушул. Эми Тибет медицина, народный медицина болгон үчүн биз эч кандай антибиотик медикамент колдонбойбуз. Эми сурангандарга гана укол сайып коебуз. Анан атак эч кандай назначение кылбайбыз. Тек гана ошол укалоо жолу менен. Анан кошумча лечебный аппараттарыбыз бар. Ошолорго коебуз. Адан сырткары коврикке бастырабыз, ролик менен иштешебиз, иглотерапия кылабыз, банка коебуз. Ушундай ыкма менен иш кылабыз. Эми болжолу менен айтсам болот, эми архив кылып журналдарды сактап жүргөнүм бар. Миллионго жетип калды окшойт. Миллиондан да ашты окшойт. Мен ушул народный элдик медицина менен айкалышып жүргөнүмө өзүм абдан ыраазы болом да. Эч кандай мындай нааразы болбойм да. Канчалаган адамдардын соогуна калдым. Балалуу болгондор балалуу болду, баспай келгендер басып кетти. Азыр Оштой менен көпчүлүгү инсульттун апасы деп коюшат. Мен кличкам ошондой. Анан канчалаган ушу инсульттар, менде инсульт менен келгендер баспай кеткен инсульт болбоду да. Кудайга шүкүр бардыгы таягын таштап, көп жыл жатып калгандар ушу таяк менен басып чыгып кетишип атты да, өз аягы менен. Постельный ушу даараты дагы жайында болуп калган инсульттар келип да басып кетишип атат. Кудайга шүкүр канчалаган балалуу болбогондор балалуу болушуп, дартына даба таап кетип аткандар болуп атат. Кудайга шүкүр. Ар бир жумуштун өзүнө ылайык кыйынчылыгы болот, бирок кесип болгондон кийин өзүңдүн кесибиңди сүйүп эмгектенсең кыйынчылыгын деле байкабай каласың. Мисалы үчүн мен бул кесипти өзүм ардактап сүйөм. Себеби канчалаган элдин жана ден соолугуна себепкер болуп келатканыбыз үчүн мен кыйынчылыгына деле чыдап ошол тириликти жасайм. Азыр мен булагыдан шлак чыгарып атам да. Биринчи денени бир аз бошотуп алып, үстүнөн балды сүртүп, денеге сиңгенге чейин. Анан ушуну абдан ушинтип массаж жасаганыбызда адамдын организминде жыйналган шлак бөлүнүп чыгат мынтип. Бул шлак ысык сууктан пайда болот. Көпчүлүк баягы соленый жебе, тузду жебе деп айтышат экен да. Бул туз жегенден бул шлак пайда болбойт. Бул шлак ысык сууктан пайда болот. Мисалы үчүн каттуу кызып полияда иштеп, денебиз кызып туруп, муздай суу ичип коебуз да. Ошондо кызып турган денеге муздай суу киргенде испарение болот да, ушинтип шлак жыйналып катый берет. Анан дагы абдан кызып келип, жана муздай душ принимать эте коебуз. Ошондо да ушинтип шлак жыйналып катый берет да. Бул акырын барган сайын, бул шлак жыйналып катыган сайын нервдеги кан тамырларды кысып, кандын циркуляциясын начарлата баштайт да. Тамырды кысып баштайт, кандын айналымын начарлатат. Кандын айналымы начарлаган сайын адамдын эске тутуму начарлай баштайт, унутчаак болуп баштайт. Жүрөк калтырап, титиреп, көздүн зрениясына чейин, эске тутумга чейин терс таасирин берип баштайт да. Ошол үчүн биринчи очередде ушинтип шлакты чыгарып алып, үстүнөн легкий берип жасасак, кысылган тамыр расширение болгон сайын, кандын айналымы жакшырган сайын адам жакшы болот да. Ошондо кан басым деле калыптанып баштайт, баш оору деген калат дегендей да. Ошол үчүн биринчи биздин процедурабыз ушул шлакты денеден бөлүп чыгарып алуу да. Ошо путум кышыйып кеткен. Ооруп баса албай калдым да. Таяк менен басам, интернеттен көрүп, Умугүлсүмдү ооп келдим. Кудайга шүгүр, аз жакшы, бутум түздөлүп калды. Кудайга шүгүр, мен ушу Умугүлсүмдү угуп келип, ушу чоң үмүтүм эле ушундан эле да, үкөл ала берип, бутумдун айначы, ушунчалык жададым да. Таблетка ичип жүрчүмүн. Баягы спокойший дарыларды ичмейинче баса албайт элем да. Азыр Кудайга шүгүр бу жерге келгенден бери дары иче элекмин. Бүгүн 32 күн болду. Келгенден бери дары иче элекмин. Жакшы. Узак басып калдым, кыйлага чейин басып калдым. Кичине жерге дагы дары ичмейинче баса албайт элем да. Андан мурда 6 жыл мурда деле больницалап жүргөм да. Анан жакшы болбой Бишкекке барсам, операция кылды.
Опрессиядан кийин кайра минусуна кетти. Анан кийин ушу Кудайга шүгүр шер келип киши шифа таап атам. Бул жерге келгенде бир эле бут оору эмес, инсульт алгандар жакшы болгондорун көрдүм. Бир келин мен келгенде инсульт алып келген экен, азыр өзүнчө басып, айыгып чыгып кетти. Өз көзүм менен көрдүм. Таяк таштап, өзүнчө басат да, эч кимдин жардамы жок. Адам ооруганда сакай үчүн ар жерден неме дава издейт экен да. Ошентип мен да доктурга жаттым, доктурларга көп жаттым. Ортопедияга жаттым, анан жаттып көрүп ооруган адам өзү билет. Кайсы жерге барса кандай шыпа алат, кандай болот. Анан канчалык деңгээлде сакаят, ошонун улам. Анан сакайбаган адам көп жерден өзүнө издейт. Ошо сыяктуу эле мен интернеттен издедим өзүмө шыпаны. Көптөгөн нерселер таптым. Ошолордун катарында эле мазар таптым. Ошолордун катарында эле ушул умук үзүндү таптым. Башка бирөөлөрдөн да сурадым. Сурагандан кийин көрүп өзүмдүн эле тааныштардан эле сакайгандар бар экен, ошону улам. Өзүм биринчи көп жылдар мурун сол жактан микроинсульт алганмын. Микроинсульт алган адамдар билет, аябай түнү кыйнайт, абеттен кийин кыйнайт, түн 2-3кө бөлүнөт өзү. Саат 2ден кийин аябай кыйнайт, чымырап, кызып, ушундай кыйнайт. Сол жагың кайсы жерден башталган болсо ошол жерден баштап кыйнайт. Ошондой болот эле микроинсультта. Анан кийин мына 2 тизем неме экинчи даражадагы артроз деп диагноз коюлган. Ошо 2 тизем ооруп келгем. Оң жагым көбүрөөк ооруп эле. Ушу оңду алмойт эле. Мен белимде грыжам бар дейт элем. Бирок өмүгүлсүн текшерип, сен белиңде грыжаң жок. Жаңылаң эле артрозду сен өзүң ооругандан грыжа. Чындап эле мен грыжадай болбойт, оорубайт элем, грыжа башкача ооруйт, билем. Анан бирок белим ооруйт эле. Ушулар тууралуу келгем. Азыр эми жакшы, Кудайга шүгүр. Микроинсульттан азыр турусын айтсам кыйналбай калдым. Мен ошону аябай сүйүнөм. Мындай түн аябай кыйналчу элем. Келип жүрүп, ошонумду жоголуп калганды эле билбей калыпмын. Турусын айтсамчы, кайсы бир күнү сезип калдым, жоголуп калыптыр. Микроинсультум жоголуп калыптыр. Ошол мени кыйнаган нерсе жоголуп калыптыр дедим. Бул чындык. Онун путум ооруйт эле, оң путуман аябай кыйналганмын. Келгенде азыр мына тепкичтен түшүп келдим. Ошол тепкичтен мына бул түшкөндө сол жакта темир бар. Ошону кармап түшөт элем. Азыр Кудайга шүгүр, Аллага бер шүгүр, кармабай түшөм. Анан мен узак баса албай калдым эле. Азыр үйдө эртең менен кичине неберем сайдеги 1 километрден ашыракта ошого басып таштап кайра келем. Ошого бар жакшы, Кудайга шүгүр. Эки миң 10-njy жылы мен ошол Бишкек шаарына келип Бейиш медцентрде бир жылда иштедим. Одан кийин куугалгандан кийин мен Ошко келип калдым да. Ошко келип эмгектенгенимде сен айткандай чындыгында жол тосуулар болду. Бир канча анан документиң кайда, документиң барбы деген ушундай кысымдар болду. Азыр ушул народный медицинада биздин Кыргызстанда да өнүгүп, атайын өзүнүн ассоциациясы түзүлүп, элдик медицинанын түштүк региону боюнча азыр мен ошол народный медицинанын түштүк региону боюнча төрайымымын. Мага жолтоо көбүрөөк болду, эч кандай колдоо болгон жок. Биз мисалы үчүн мен чет мамлекеттерде иштеп жүрдүм го, жанагы Казакстанда иштеп жүргөнүбүздө бизге удостоверение берет эле да народный медицинада. Ошол удостоверение менен биз расмий медицинада дагы иштейт элек да кадимкидей. Мисалы үчүн больницага кирип, кадимкидей кандай оору болсо дагы кирип, көрүп, мүмкүнчүлүк бар эле да. Анан ошол сыяктуу эле мен Казакстанда эми көп жыл иштеп калдым, 7-8 жыл иштеп жүрдүм да. Ошону менен эле Ошко келип калгандан кийин кээ бир больнойлор келип менен суранып калат да, ушундай больницада жатат эле, реанимацияда эле, же болбосо терапияда жатат, же мындайда жатат, барып көрүп коюңузчу десе, мен сүйүнүп эле жана Казакстандагыдай көрүп эле болду, көрөбүз барып деп эле алдына түшүп жөнөп калып эле кирсең эле баягы тоскоолук болот да. Кимсиң сен, эмне деп. Көрө албастык. Ушинтип жанагыдай болот. Анан ошол жанагы силерге окшоп теле көрсөтүүлөргө конокко чакырып калган мезгилде мен ушуну айтып берем да, ошо расмий медицина менен народный медицина айкалышып бирге жумуш алып барса, канчалаган адамдардын баягы дертине дава, минетине шыпа болуп, мисалы үчүн элдик
дарыгер элдик медицинадан жакшы болбогон расмий медицинадан жакшы болор. Расмий медицинадан жакшы болбогон элдик медицинадан жакшы болот да. Ошолор айкалышып иштесе жакшы болот эле деген жанагы көйгөйлөрдү көп айтчу элем да. Ошол мен көксөм Кудайга жетти окшойт. Азыр эми расмий медицина менен народный медицина ошол айкалышып эле иштеп келатабыз да. 3-4 жыл мурда кутум ооруду, аябай катык ооруду, эки тиземден баспай калып, аксап, анан таякка калдым, таяк таянып, анан иштечүмүн. Иштен чыктым, арыз жазып, иштен чыгып алып, анан ошко келип, интернеттен ушул Умугулсун Каарыбай эжекебизди окуп интернеттен, анан ушуга кайрылдым, келдим. Келгениме 1,5 ай болду. Жакшы, жыйынтыгы жакшы болуп жатат, Кудайга шүгүр. Азыр таякты таштап басып калдым. Аябай өздөрүнүн физический эмгектерине аябай элге жумшайт экен. Укол албайбыз, массаж, туз алат экен, хижема жасайт экендер, токко отургузат экен. Аябай жакшы, ушул эмгектерге аябай ыраазымын, жакшы карап, жакшы болуп калдым. Мисалы үчүн больницага жата турган болсок, 10 күндө укол берет, эртеси сени сурабайт да, айыктыңбы, айыкпадыңбы, баары бир да. Анан эми бул жерде 10 күн очищение кылат экен, 10 күндөн кийин дагы лечение кылып, аябай туздарды алып, массаж кылып, ушул эмгеги менен да, эмгегини көрүп отурабыз. Көпчүлүк элге таанылып калдыңыз, көпчүлүк баягы таанымалсыз элге дегендей кылып, көп эле партиялар сунуштады да мени. Анан 2016 жылдан бери ошол Бир Бол саясий партиясында мүчө болуп келатамын. Мага саясат таптакыр жаккан жок. Мен өзүм мисалы үчүн жаңылыкты деле уккум келбейт да. Эч кандай бир жакшы маалымат жок, эч кандай бир жакшы жаңылык жок. Баары эле көйгөй, көрсөң жүрөгүң ооруйт. Ошол үчүн мен баягы саясаттан алыс эле жүргүм келет. Саясат мага такыр жаккан жок. Саясаттын өтө былык, сассык оюндары бар экен. Мен өтө катуу ренжидим. Мен саясаттан алыс жүргөндү чечтим. Себеби мен саясаттан алыс жүрсөм деле ошол депутаттар жасабаган тирликти жасайм да. Мен өзүм мисалы үчүн ошол больнойлор мага үмүт артып келген адамдарга депутат экенмин да көрсө. Мындай сыртта эле жүргөнүм жакшы экен деп чечтим да. Качсам деле болбой кошул дегендер болуп атты. Мисалы үчүн азыркы сазыкта деле 3 партиянын дейм атын атабай эле коеюн, 3 партиянын эмелери өкүлдөрү келип бизге иштеп бериңизчи, Кудайга шүгүр төбөңүз көрүнүп калыптыр, эл жакшы тааныйт экен, ушул округду алып бериңиз, сиз аралашсаңыз мейли дейт экен, биз эл менен сүйлөшүп келдик, ошону колдойбуз дешип эле айтат, сиз эмне үчүн ушул элге ушунчалык эметип калдыңыз дегендер да болду. Мен мисалы үчүн жана пандемия учурунда айтта 8 март майрамдарда мен ушул кары картаңдарды, жалгыз бой энелерди, инвалидтерди мен такыр куруп койбойм да. Кошунаң ток болбосо ажыга баргандын эмне кереги бар дегендей да. Мисалы үчүн мен өзүмдөн ашкар нерсени ушинтип бейбечараларга, баягы майыптарга, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, жалгыз бой энелерге көбүрөөк каралашып турамын да. Ошодон балким мени баалашар билбейм да. Мен бул кайрымдуулук кылганымды мен эч кимге айтпаймын дагы, эч кимге билгизбеймин дагы. Мисалы үчүн оң колуң менен бергенде сол колуң билбесин деген сөз бар. Илгери менин атам Раматылык көп айтчу эле да. Адам болуп туулдуңбу, адам болуп өл дейт эле да. Анан кошунаң ач калбасын, жарты наның болсо дагы жок деп айтпагын балам деп биз ушул тарбияга көнүп калган экенбиз. Мисалы үчүн мен жок дей албайм да. Колумда болбосо деле ошол жарты кусок наным болсо да бөлүшүп жегенди жакшы көрөм негизи. Анан кайрымдуулукту мен 2010 жылдан бери жасап келем, бирок мен бул нерсени көмүскөдө эч кимге айтпайм, эч кимге жарыя кылбаймын. Адамжайдагы дом инвалидти ошол 2012 жылдан бери шефке алып келатам, жылына барам. Ден инвалид күнү барамын, Нурузда барамын,
бир жылда 2 жолу барганга аракет кылам. Колумдан келген жардамды алып, ушул народный медицинада мүчө болуп жүргөндөр менен аздан тыйын жыйнап, ошол директор менен акылдашып, эмне кажет деп сурап алып, ошо керектүү нерселерин алып барып берип, ошолордун көңүлүн көтөрүп, бир күн болсо дагы ошолорго бир майрамдык маанай тартуулап кайтабыз да. Мени аябай жакшы таанышат да. Мен киргенде эле мен апа деп жүгүрүшөт. Бул жерде чоң аялдар жатат, чоң аталарыбыз жатат, апаларыбыз жатат, ага эжелерибиз жатат. Бүт баягы өтө көрүнүктүү жумушта иштегендер жүрөт да. Ошолорду көрүп албетте жүрөгүң ооруйт. Анан ошол үчүн мени тарта берет да. Ошо жылына 2 жолу барып, колумдан келгенин берип кайтканга аракет кылам да. Калин көчөдөгү баягы карылар үйүнө да барып турабыз, жана ошол түштүк регион массаждер менен барып, бир аз массаждарын жасап, жаңы жылда азын-олак подаркаларыбызды берип, массаж жасап, кичине көңүл көтөрүп кайтабыз да. Ошондо ошолорду көрүп аябай боорубуз ооруйт да. Неге деп. Эми Кыргызда качан эле ата энесин таштаган болду эле. Эми барган сайын баягы европалашып кетип атабызбы, айтор барган сайын баягы адам заман өзгөрдү дейт да. Заман өзгөргөн жок. Ошол эле заман таң атып атат, кеч кирип атат дегендей. Просто адамдын пейили бузулду деп айткым келет да. Анан байлык, мансап деген жаман болду. Ошол адамдардын баягы эмесин, пейил кушун бузуп атат деп ойлойм да. Анан ошол жерге барганда аябай жүрөгүм ооруйт. Кээ бирөөлөр ата энеге зар, кээ бирөөлөр ушинтип кар кылып отурат. Ошол үчүн мен жалпы жаштарга кайрылып айткым келет да. Качан кыргыз ата энесин таштады эле деп. Анан бул келме кезек дейт. Балким эртең сен деле балдарыңдан ушундай күндү көрүп калсаң кантесиң деп айтмакчымын да. Мен ушул жанагы элдик медицина менен айкалышып калганыма эч нааразы эмесмин. Өтө ушул медицина менен айкалышып калганга өзүм кээ кезде аябай ыраазы болуп кетем да. Муну мамлекетибиз эле четке кагып койгон жок. Мына көрүнүп турган сыйлыктар ушул менин эмгегим деп билемин. Мен ар бир сыйлык алганым сайын өзүмдөн өзүм күчтөнөм. Ар бир сыйлык алган сайын бул жоопкерчилик деп сезем да. Мен мисалы үчүн мына сыйлыкты алдым, мен ушунун үстүнөн мен кеңири иштешим керек деген бир жоопкерчилик сезим баягы мени тынч жаткырбайт да. Ошол үчүн дагы да болсо колумдан келишинче тырышып иштөөм керек, мынтиюм керек, антиюм керек деп мен катуу изденем да. Кудайга шүгүр, Алматыда иштеп жүргөн мезгилимде дагы Алматынын элдик медицинанын ардактуу мүчөсү деген наам алганмын. Ошол Алматыдан элдик медицинанын академиги деген наам алганмын. Ошо Казакстандан 4 төшбелги, анан бир канча диплом, грамоталар менен сыйланып келгенмин. Одан кийин ошол Кыргызстанга келгенде эмгек жолумду ошол Бишкекте Бейиш медициналык центрден баштаганмын. Ал жерден дагы 1 жыл иштеп, 1 жылдын ичинде эле ошол Бейиштин ардак грамотасын алгам. Одан кийин ошо Ошко келип иштеп атам. 2012 жылдан бери Ошто отурукташып калып, ошол жерде бейтаптарды кабыл алып иштеп атамын. Бул жерде дагы Кудайга шүгүр, Ош шаардык кеңешинин ардак грамотасын алдым. Ош мэриясынын ардак грамоталарын алдым. Бир канча мамлекеттик сыйлыктар, жеке менчик телевидение, гезит журналдардын, анан аялдар конгрессинин бир канча сыйлыктарын алып келатамын. 90дон ашуун ардак грамота, дипломдорум бар. Одан сырткары бир канча төш белгилер менен сыйландым. Кыргыздын кыраган кыздары деген китептин 1-2, 3, 4, 5 китебине чейин кирдим. Быйылгы эң жакшы жетишкендигим ошол Кыргызстандын энциклопедиясына кирдим. Бул эми архивде, тарыхта калып калат экен. Кудайга шүгүр, мен эми бул мисалы үчүн мугалим болуп жүргөнүмдө, же бир башка кесипти аркалап жүргөнүмдө
элге ушунчалык таанымал боло белем, болбой белем. Мен бул элдик медицина менен айкалышканыма мен эч нааразы эмесмин, өтө ыраазымын. Кудайга шүгүр, ошол менин жетишкендиктерим болсо керек. Бул эми мамлекеттен, жеке менчик ишканалардын сыйлыктары да. Эми мунан тагын жана сен айткандай эң башкы сыйлык бул менин элимден мага болгон ишеничи, мен аларга болгон ишеничим биринчи сыйлык деп билем да. Бизге муктаж болуп келген адамдарга каш кабагым дебей ушуларга жакшы карап, ушулардынга Кудай бизди себепкер кылса, ушулар сүйүнүп келсе кошулуп сүйүнүп, ыйласа кошулуп сүйүнүп ушинтип эле отурабыз. Анан алдыда менин максатым да ошол муктаж болуп келгендерге Кудайым шыпасын берип, биз себепкер боло берсек деген ой тилектерим бар. Одан сырткары ошол өзүмө окшош жалгыз бой энелерге, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге колумдан келишинче жардамымды, ошо канчалык Кудай мага өмүр берген, ошол өмүрүм этегиге чейин ошол колумдан келген жардамды аябай жүрө бермекчимин.